80 жаштагы Мария Авченко Аламүдүн районунун Молдавановка айылында 1969 жылдан бери жашап келет. Ал айылдын медайымы болуп эмгектенип, учурда ардактуу эс алууда. Бул үй бүлөнүн үйүндө 2019 жылдын май айында өрт чыгып, бир нече пайызы күйүп кеткен. Бактыга жараша үй ээлерин куткаруучулар өрттөн сактап калышкан. Эми мынтип мамлекеттик камсыздандыруу уюму турак жайында толугу менен оңдоого каражат бөлүп берди. Анткени 2016 жылы үйү үчүн камсыздандыруу полисин алып, жылына 600 сомдон төлөп келген. Нормальное такое было. Но потом как-то Жайбаракат эле үйдө жолдошум экөөбүз отурсак, ачылып калган зымдардын тийишүүсүнөн улам үйүбүздү жалбырттап өрт каптап кетти. Дагы жакшы, өрт өчүрүүчүлөр тез арада келип бизди куткарып, өрттү чектөөгө алышты. Албетте биз да жаракат алдык. Азыр бирок ден соолугубуз жакшы. Андан мурун эле турак жайыбызды камсыздандырганбыз. Анын жардамы менен жарактан чыккан үйүбүздү толугу менен оңдоп алдык. Люди, что нам пошли все-таки навстречу, так, помогли нам. Чүй облусунун Молдавановка айылынын Пионерская 10-көчөсүндө тагыраагы дал ушул 2-кабатта үстүбүздөгү жылдын май айында өрт чыккан. Анын кесепетинен 1-кабаттагы жабыркаган. Мына ушул эки үй бүлө камсыздандыруу полисин алышып, мамлекеттен кандайдыр бир жардамын алышты. Эгер бул эки үй бүлө мамлекеттен камсыздандыруу полисин албаганда, анда эч кандай жардам болмок эмес. 2-кабаттан чыккан өрттү өчүрүү маалында 1-кабатта жашаган Наталья Мунтянованын үйүн суу каптаган. Ал дагы өз учурунда турак жайы үчүн камсыздандыруу полисин алгандыктан мамлекеттен чыгымдар үчүн тиешелүү каражат алып, учурда оңдоо иштери менен алек. Я проживаю в этой квартире с 80-го года. Мен бул батирде 70 жылдан бери жашайм. Окуя болгон күнү менин үйүмдү суу каптаган. Анын кесепетинен жарактан чыкты. 2 жыл мурун үйүмдү камсыздандыргам. Жыйынтыгында жарактан чыккан үйүм кайра калыбына келди. Бардык жарандарга айтарым, ары кандай каргашалуу учурлар болуп кетет. Андыктан сөзсүз түрдө өз турак жайларыңыз үчүн камсыздандыруу полисин алып коюңуз. Сельсовет уговорил, не хотела страховаться. Но, видите, оказывается, надо было. Так бы ничего не получили. Өлкөдө турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзам 2016 жылы кабыл алынган. Ал арада 1 миллионго жакын турак жай катталган. Учурда 10 700 турак жай ээлери камсыздандыруу полисин алышкан. Страховые случаи произошли в Чуйской области порядка 6-7 случаев. Чүй облусу боюнча 6-7 үй бүлө камсыздандыруу уюмунун көмөгүнө ээ болушту. Жабыркаган ар бир үй бүлө экспертизанын чечимине ылайык тиешелүү каражаттарын алышты. Бүгүнкү күндө Чүй облусу жана Бишкек шаары боюнча 70 миңге жакын адамдар камсыздандыруу полисин алышкан. Застраховано у нас по страхованию, обязательному страхованию жилья. Белгилей кетсек, турак жайдын жылдык камсыздандыруу төлөмү шаарларда 1200 болсо, айыл жергесинде 600 сомду түзөт. Эгер сиздин шаарда жашаган турак жайыңызда кырсык болсо, 1 миллион сомго чейин камсыздандыруу төлөмүн ала аласыздар. Ал эми айыл жергеси 500 000 сомго чейин алышат. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, СТВ.